түшүнгөн адамбыз. Анан эми сиз кандай кылып экономиканы көтөрөбүз деп атат. убакыт эле анан мындай сиз менен Бир мурдагы бир азыркы эки кесиптешимдин талаш талкуусу аябай кызык болду. Биринчиден Улукбекти куттуктайм, депутат болушу менен. Анан эми Улук, сен мурда өзүң ушинтип суроолорду берип жүрчү элең, эми наркы өзгө өттүң, ушундай суроолорго өзүң дагы көн эми. Негизи ушинтип ички дүң жыйым тууралуу суроолордун берилип турганы өтө жакшы. Берилиш керек, ушул темаларды талкуулап турушубуз керек. Ой, депутаттарга ушундай суроо бересиңерби, даярдансын да, тиги бу деген болбойт. Буга ар бирибиз даяр болуп, биз ар бирибиз экономикалык тилинде сүйлөсөк, анда ошого жараша өнүгөбүз. Ботоксту талкууласак, бир ырчынын көйнөгүн талкууласак, бир популизмди тиги саясатчы катара сүйлөдүгүнү талкууласак, анда ошол менен калып кете беребиз. Бирок бул жерде деле ошол ВВП боюнча суроо берилгени менен ал эмне, жейби, жутабы, нанга сүйкөйбү айтылган жок да. Экономика, финансы темаларында материал жазып жүргөн журналист катары мен бир аз түшүндүрмө бере кетейин. ВВП деген бул ушул өлкөнүн эле жыл ичинде тапкан кирешеси. Мисалы ошол Кыргызстандын ичинде жылда канча товар өндүрүлдү, канча продукция чыгарылды, ошонун аяк жагындагы баасы канча болду, канча кызмат көрсөтүү болду. Ал кызмат көрсөтүү дегенде мисалы үчүн ар бир кишиники эсептелет да. Бир парикмахер канча миллион сомго чач кыркты жыл ичинде. Ошонун баардыгы жыйылып келип туруп, тамчыдан куралып келип туруп, чоң бир биздин ВВПбызды түзөт. Анан аны кайра жан башына бөлүп коет. Эми ушул жөнүндө айтып кетейин. Биздин ВВПбыз мына 2020 жылга чейин 10 миллиардга жетчү эмес долларга. Андан бери 2025-тин жыйынтыгы менен 20 миллиард болот деп атат. Мындайча айтканда 2 эсе өстү да. Ал эми бул эмнеден келип чыкты? Жыл сайын өлкөнүн экономикасы 9-10% өсүш көрсөтүп, ушуга жетти. Мына бийлик дагы мактанып атпайбы? Биз дүйнө боюнча өнүгүп аткан алдыңкы 5 мамлекеттин катарына кирип атабыз депчи. Бул эми биздин бийликтин ойлоп тапканы эмес, ушул дүйнөдөгү статистика ушуну көрсөтүп атат. Өзүбүз сыяктуу мындай өлкөлөрдүн арасынан карап көргөндө ушундай өсүш темпин көрсөтүп атабыз деп. Бирок экономикабыз чакан болгон үчүн биз проценттик өсүшүбүз абдан жакшы болуп атат. Кээ бир өлкөлөр экономикасы оор өлкөлөр 2%, 3% өсүш кылып койсо эле арбыштуу болот. Мисалы Америка, Кытай сыяктуулардыкы. Анан ошол 20 миллиард болуп атабыз да биз. Ошону жан башына бөлө келгенде, ушу быйыл 2700-2800 доллардан тиет экен. Аны кантип бөлөт? Аны ошо жалпы өлкөбүздүн бир жылдык тапкан ташыганын, Кыргызстандагы өлгөн, анан төрөлгөн адамдардын эсебин чыгарып туруп, эмгектеген баладан эңкейген карага чейин бөлүп коет. Жаңы төрөлгөн ымыркайдан. Анан ошондо келип чыгат. Бирок бул номиналдык көрсөткүч, ВВПнын бир топ ыкмалары бар эсептеген. Бирок баардыгы эле таптак реалдуу көрсөткүчтү билдирбейт. Бул болжолдуу ортоломо көрүнүш да. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономикасы жылына 9-10% менен өсүп атат. Бирок көчөнү карасаңар, кымбатчылык, акча жетпей атат, жашоо начар деп арызданабыз да. Мындай макроэкономикалык көрсөткүч менен микроэкономикалык көрсөткүчтөр шайкеш келбей атат, адамдын мындай жашоосу шайкеш келбей атат деп атабыз. Жанагыл жан башына бөлүп койгондо 2700-2800дөн тиет экен деген толук реалдуулукту билдирбейт дегеним ошондон. Бирок экономикабыз өскөнү бул элге таптакыр пайдасын тийгизбей атат деп дагы айта албайбыз. Анткени мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мына жолдор салынып атат, эл аралык жолдор ачылып атат коңшу өлкөлөр менен. Андан тышкары түрдүү мындай инфраструктуралык түзүмдөр салынып атат, стадион же башка үйлөр салынып атат. Ал жерде жумушчу орундар түзүлүп атат. Башка бизнестер келип атат. Сырттан инвесторлор келип, жумуш орундары түзүп атат. Мына ушунун баардыгы бул мүмкүнчүлүк. Биз карапайым эл ошол мүмкүнчүлүктү
пайдаланып, бийлик дагы элге ошондой шарт түзүп, жанагы жан башына бөлө келгендеги киреше мындай реалдуулукка жакындашы керек да. Реалдуулукка жакындаш үчүн ошондой майда эл арасындагы мындай чакан бизнестер көбөйүшү керек, майда өндүрүш көбөйүшү керек, майда кызмат көрсөтүүлөр көбөйүшү керек, иш менен камсыз болгон адамдар көбөйүшү керек. Анан мисалы ички дүң жыйым жалпы абдан чоң, бирок жан башына бөлө келгенде реалдуу эмес деп мен Казакстанды көрсөтөт элем да. Казакстандын ички дүң жыйымы адам башына $15,000 тиет. Бирок биз билебиз да, көрүп турабыз да. Казактар бизден 5-6 эсе бай эмес да. Бул жакта ошондой чоң компаниялар жана мунай, башка компаниялар көп, мамлекеттик эмес жана олигархтарга тиешелүү дегендей. Ушундай, ошонун эсебинен мындай көп көрсөтүлүп атат. Бизде деле ошондой кумтөр бар, башка чоң ири компаниялар бар. Ошонун эсебинен баягы элдин кирешеси көбүрөөк көрсөтүлүп атат. Бирок ошол эле учурда өлкөнүн экономикасы өскөн сайын айлык акылар көтөрүлүп атат, пенсия пособияларга кошулуп атат, жанагындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат, иш орундарын ачууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Биз эми мына 5 жылдыкка жакындап калды деп атабызбы өсүш. Биз эми ойгонуп ушуну кармап калышыбыз керек. Ушул поездге секирип кирип калышыбыз керек. Мындан ары дагы ушундай дагы 5-10 жыл кеминде ушундай 10%тен секирип тура турган болсок, анда биз стабилдүү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулабыз дагы. Мындай ар бир жараныбыз, жок дегенде көп жараныбыз байлардын катарына кошулат деп мындай реалдуу айтканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынау Европа өлкөлөрүндө мисалы көбүрөөк реалдуулукка жакын да, жалпы дүң жыйым менен адам башына бөлө келгендеги киреше. Биз да ошолорго теңелүүгө мындай мүмкүнчүлүк ачылат. Анан реалдуулук менен реалдуу эместиктин айырмасы. Мисалы дүйнө жүзүндө Кытайдын ички дүң жыйымы анан Американын ички дүң жыйымында айырма бар да. Америка $30 триллион жетиптир. Кытайдыкы болсо мына $20 триллион жетиптир. Бирок жан башына бөлө келгенде америкалыктарга $90,000 тиеткен жылына, а кытайлыктарга $14,000 жетпейт экен да. Калкынын саны көп, бирок ал жакта билинбеген жакыр адамдар дагы көп дегендей. Ушундай достор, экономисттер түрдүү эсептерди, башка кылганды жакшы көрөт. Ошон үчүн ВВПны ар кандай кылып эсептей берет. Бирок мунун баардыгы эле реалдуулукту билдирбейт. А реалдуулук деген нерсе бул биз ошол экономика жөнүндө сүйлөшүп, кантип мындай кирешебизди көбөйтүшүбүз керек, кантип ар бир үй бүлөнүн ВВПсы өсүшү керек. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк талкуулашыбыз керек. Мына ушуну эсеп кысап кылсак, анда дурус болот эле. Быйыл кирешебиз канча болду, ал эми чыгашабыз канча болду деп эсептеп турганыбыз жакшы. Андан сырткары, эгер ушундай эсепти жүргүзө турган болсок, жанагындай финансылык шылуундарга 1 сом салып 1000 сом тап деген калпычыларга алданбайт элек. Ошол достор, мындан ары дагы башка мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып берем. Биздин өлкөнүн жалпы ички дүң жыйымы өсүү темпи жогору болсо, акча көп болсо, анда жанагындай жеңилдетилген кредиттерди алып атпайбызбы? Ошондойлор дагы көбүрөөк болот. Бул жөнүндө кийинки видеолорумда дагы айтып берем. Менин каналыма катталып карап туруңуз. Башка дагы мүмкүнчүлүктөр, башка дагы тобокелчиликтер тууралуу кеп кылып берем.